ооба мен ким бул? Байке, биз могу муфтияттын ишин иликтеп аткан балдарбыз. Тиги муфтий мыйзамсыз жумуштан кетти, патста болуп, ошол жөнүндө Куштар байке жолугуп бир маектешип отурсак, сонун болот эле, сизден сураныч. Жок, мен убактым жок, анан мен убактым жок жолугушкан. Мен азыр өзүм бир эки неме көкөмгө жумуштарым бар эле мен. Куштар байке, биздин звонокко жооп бергениңизге Аллах ыраазы болсун. Сизге бир эки кыска суроо берсек жооп бере аласызбы? Эмне жөнүндө берейин дедиң? Тиги муфтий алдың ала патста болуп кетиши жөнүндө сиз аудиолоруңузду тараганда, ошону сиз каяктан билдиңиз эле, ушул жөнүндө бизге кыскача маалымат берип койсоңуз. Силер эмне муфтияттын ишин иликтеп атасыңарбы? Ушу муфтий мыйзамсыз кетти, патста болуп кетти. Ушул жөнүндө кичине 2 миллион эл интернетте чогулуп атат. Ушуга бир сиз өзүңүз оюңузду билдирип кетсеңиз бекем. Мен бир канча жолу мага неме кылышып атат. Мен мында Озеки айтканмын, мен өзү жакында пресс-конференция берейин деп аткам. Неме муфтийдин алдын ала патста болушу боюнча менде ошол жерде айтылып аткан эле Молдо Салдын командалары жана айтылып аткан адамдар бүт мен менен кезигишкен да, мен менен сүйлөшүүлөрдү кылышкан. Анан мен буларды четке кагып койгом. Андан тышкары дагы муфтияттын мыйзамсыз базып алабыз деп мага чалышып, кайрылышып, ушундай дегенде мен четке каккам аларды. Андан тышкары муфтийди патстабагылар күнү бир күн мурда мага шамнамастан тойгоносы деген чалган. Ошо жок, чалган эмес, жолуккан мага. Ошо муфтияттын астында мечитте шамдан кийин жолугуп сүйлөшүп калып, максат эртең бир жаман акыбалга калып атыр, ушундай акыбалы чатат деп эметкенден, анан мен максаттан мен баягы шайлоо негизинде сүйлөшүп неме болуп койгонбуз. Анан максатка чалдым, этият болуңуз, тойгоносы деген чалды, айтты мага ушундай сизди бир жаман патстабаг кылат окшойт десем, күлүп койчу деди, ушундай десем, деп ушундай калды. Ошол эле эртеси патстабаг болуптур. Мен аны алдын ала мен ошолордон уккам, ага чейин да башка адамдардан да уккам. Аны мен өзүм жакында пресс-конференция ушулга чыгырышкан, мен ошондо бир толук айтып берем деп жатканмын өзүчү. Тиги аудио боюнчачы, мисалы Султан Гафуров жөнүндө Рахматулла ажынын президентке ошол жөнүндө сүйлөгөн аудиосу интернетке тарады. Бул жөнүндө сиз кандай маалыматыңыз бар? Бул жөнүндө эмне деп айта аласыз? Мен Камчыбек Кыдыршаевичтин мындайча айтканда 2010-жылдан берки ушул Камчыбек Кыдыршаевичтин эле иниси болот деген радиодо тараган ошол кишинин мен иниси болот деген мамилеси бар экен деген бизге кабарлар келген да. Мен Камчыбек Кыдыршаевич биздин үй бүлө менен илгертен катнашат. Ал депутат боло электен жаш чагынан эле менин агам менен дос болуп, кан дос болуп, бул иштер аябай биз менен катнашып, өтө жакшы каттоо. Мени 2010-жылы ушу саясатка ошол киши өзү алып келген, жаштар канатынын төрагасы болуп жүргөнмүн, Ата журт партиясында иштегенмин Камчыбек Кыдыршаевичке. Андан туура мен аяш экем, анан ортобузда мамиле жакшы. Мага баары эле Ташиев акеңиз болгон экен деп кайрылат, муфтияттан да көп. Ошондон дагы көптөр коркушуп, ошо мага кайрылышканда мен айткам, мен Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылгам, СМС жазганмын, муфтияттын мыйзамсыз базып ала турган болушуп атат деп. Инаугурациянын астында мага ошо Рахматулла жана Султан Абибулло мен сүйлөшүп алгам, бүт нерсе бар. Мен баягы мусулмандын абидин баягы ачкым келбейт. Андан тышкары булар өз жолун алат го дейм. Мен азыр көп нерсени айтып салсам камалып кете турган мыйзамсыз иштерге барганда. Султан